Атым Анарбү. Мен ушул Москва шаарына эл катары барып иштеп, акча таап, үйлүү жайлуу болоюн деген максатта 2009-жылы келгем. 2009-жылы келип, ошондон бери аз-аздан жыйнап, балдарды карап, 3 балам бар негизи. Балдарды карап, ошолорго расход болуп, а так каждый день иштейм. 2 күн башка жумушта, 2 күн башка жумушта, эртең менен жумушка барасың, кечинде саат 12-де жумуштан келесиң, уктап турасың, жумушка барасың. Жумуштан келесиң, уктап турасың. Ушинтип кыйналып жүрүп, араң дегенде 8 жылда үйгө деген максатым пайда болуп, ошол үйгө деген акчамды бир аз жыйнадым. Анан ошол мындай ачык айтканда 1 миллион акча жыйнап алып, Кыргызстанга барып үй издесем, 1 миллион сомго мен жактыра тургандай суммада үйлөр келбейт экен. 1 миллионго келбейт экен. Мындай курулуш компанияларга бардым, бирок курулуш компанияларга эмнегедир ал жерден алгым келбеди. Өзүм ошо вторичка, илгерки, эски өзүбүз жашаган үйлөрдө алайын деп ниеттенген болчумун. 3 жыл ошентип 1 миллион сомду алып барам, кайра келем. 1 миллион сомду алып кайра барам, кайра келем. Кыргызстанга барып келип, үй издеп жүрүп, акыры YouTube'тардан көрүп калдым. Ошо Ихсан компаниясы бар экен, кооперативи бар экен деп. Ихсанда мындай айтканда 3 ай жашап эле калдым. Ары бир чыгармасын көрөм, ары бир сюжеттерин көрүп, ошол Ихсанда кандай программа менен алсам болот, кандай жолдору бар деп, буга чейин кооперативдер көп болгондугуна байланыштуу менде дагы тандоо болду. Келип ошол Ихсанды тандадым. Ихсанды тандаганыма эч кандай өкүнбөймүн. Кандай дейт, жана Ихсанды тандап, ошол Москвада ачылган экен офиси. Биринчи Бишкекке чалып, анан Москвадагы офистердин номерлерин бергенде Москвага келип, Москвадан келишим түздүм. Келдим, эртеси күнү, ошол күнү эле мага менеджерлер болгон Зимрат Кожомбердиевна, Наргиза Кеңешбековна дегендер, алар мага аябай жакшы түшүнүктүү маалымат берген үчүн мага жетти да, потому что өзүм дагы жарым-жартылай көрүп, ушул акчамды жоготуп албайын деген ниетте издештирип жүрүп, Ихсанга келип, маалымат алып, эртеси күнү акчамды алып келип договор түздүм. Андан кийин эле менин пешенеме, Кудайым ушул пешенеме насип кылган экен, Курбан айт майрамындагы акцияга туура келип калдым. Ошол акция 5 ай болчу экен эле негизи. Мен акциянын негизинде 3 айда алдым. Июлдун 14-үндө келип келишим түздүм дагы, октябрдын 14-үндө Оштон өзүм каалагандай 3 комнаталуу, туалет ванналары отдельно, комнаталары отдельно, 2 балкону бар, 105-серияда үйлөрдү каалап жүрдүм эле, ошондой үй насип кылып, октябрдын 14-үндө барып, өзүмө оформление кылып, алып келдим. Ал үйдү алгандан кийин ошол жердеги эжекемдердин жардамы менен Ошко барганда дагы Оштун Ихсанында иштеген кыздар мага аябай жакшы мамиле кылышты, алар дагы ошол жакшы кабыл алып алышты. Негизи эле Ихсанда иштеген инсандардын бардыгы кичипейил, аябай жакшы адамдар иштешет экен. Өздөрүнүн жумуштарын жакшы билген, дасыккан адистер иштешет экен. Мага аябай жакты ошол Ихсандын бүт эле Москвадагы, Кыргызстандагы иш адистери, юристтер, оценщиктер, менеджерлер бардыгына ыраазымын. Өзүм каалагандай үйлүү болуп калганыма да. Мынакей достор, биз азыр Москванын борбору болгон Кремль Красный площадьте жүрөбүз. Эжекем экөөбүз бизди бул жака атаң алып келип, Москваны көрсөтүп, кооз жерлерин көрсөтүп тааныштырып жүрөт. Аябай кооз экен, чындыгында. Ушул жактар тууралуу бир аз айта кетсеңиз, бул жак кандай, эмне бар бул жерлерде? Ой, бул жакта аябай көп кооз жерлер негизи бар. Ар биринин өзүнүнчө эмелери бар. Легенда немелерчи? Историялары көп да, ошондой. Анан бардыгын эле биле бербейм, себеби мен Кремльге негизи Москвада 10 жылдан бери жашаган болсом, Кремльге 1-2 жолу эле келдим. Негизичи. Күндө эртең менен жумушка кетесиң, кечинде жумушка үйгө келесиң, ошентип отуруп, эч кандай бизде майрам деле болбогон. Кремльге 1-2 жолу эле келгем да. Ошо мындай байкашым. Сиз менен кошулуп мен дагы айланып карап көрөйүн. Байкашымча көчөдөн көрсөк кишилерди, кыргыздарды көп байкайсың да. Метродон, тияктан, бияктан
көчөдө өтүп баратканда башышат экен, бирок Кремльде чото жалаң эле орустар жүрөт, аз экен. Ооба, туура байкагансыз. Жогоруда эле, жумуш деп. Туура байкагансыз. Элдин баардыгы ушу метродон даже ошо 3 минут алып убакытларын бөлүшүп, жүгүрүп метрого жетишкен адамдарбыз да. Потому что бизде баардыгы убакыт сааты менен 5 минут кеч калсаң штраф дегендей да бар да. Ошон үчүн эртерээк барайлы деп. Адамдардын баардыгы метролоп жүрүп ишке барабыз. 1 саатта, 1,5 сааттап, жумуштап, үйдөн алыс жактарда барып иштейбиз да. Сиз көргөндөй эле Кремльге көбүнчө келе бербейбиз отдыхать этипчи. Туристтер анан өздөрү. Туристтер, көбүнчө эле туристтер анан ошол Орусия жергесиндегилер өздөрү. Кыргыздар аябай да чынында көрүнбөйт экен почти достор. Кремльде аз экенбиз. Баары эле жумушта. Жумуш үй. Үй бүлөм ошол келген убакта 2009-жылы келгенде үй бүлөм Кыргызстанда калды. 3 балам бар деп эдимби? 3 балам, мындай айтканда 3 балам 3 жерде калды. Бирөө кайнатамда, бирөө инимдикинде, бирөө апамдыкында, эме сиңдимдикинде. Ата-энемдин жоктугуна байланыштуу мен ошол бир туугандарым балдарымды карап берип, ошолор мага жардамы ошол болуп атты дейм. Өзүм иштеп акча таап, балдарга салып аттым. Калганын үнөмдөп кичине жыйнагандай болуп аттым, бирок ушу азыздан жыйнаган эме көбөйбөйт экен да. Кандай десем, ошо мен азыркы данный времядагы ушу 3 миллион 500 миңдик үйдү сразу барып ала албайт экенсиң, потому что биз деген Москвада, Россия жергесинде негиле баардыгыбыз мигранттар зарплатага иштеген үчүн бизде мындай немеле бир аз эле эме акча бар болот да, постояннычы деп коет эле. Үнөмдөш керек, ошо приблизительно билесиң да канча сумма аласың, канча расходко кетет, канча жыйнаш керек. Ошо жарымын расход, жарымын жыйнап отуруп, ошол жыйнап анан алган кербезим Ихсандан. Ихсан аркылуу немелер оюндар оюңуз ишке ашат экен. Мен ошого ишендим. Анан кооз жерлери көп экен, айлык маяналар бийик экен, жашоо шарт аябай ыңгайлуу эле экен. Бардыгы үйлөр жылуу, офистер жылуу, айлык маяна абдан эле жогору. Кыргызстанда эми жок нерселер да, мисалычы. Ооба, туура. Бирок 12 жылдан бери жүрүпсүз, анан Кыргызстандан үй алыпсыз. Кыргызстанга кетейин деп атыпсыз. Эмне үчүн бияк жакпай калды ушундай? Жашоо шарт жакшы экен го. Кудайым берсе, все равно өзүңдүн жериңде жүргөн жакшы экен, все равно. Өзүмдүн жеримде жүрүп 1 сом тапсам дагы берекелүү болот го деген ойдобуз да. Туура эле байкагансыз, бул жакта аябай жашоо шарт, жашаш үчүн шарттар аябай жакшы түзүлгөн. Эми все равно өзүң жериңе жетпейт. Элге бар тартат, Ооба да. Кыргызстанга все равно жүрөгүбүз тартат. Дагы ошол Москванын өзгөчөлүгү эмнеде? Бизден мындай именно экономика жагынан алда өсүп кеткен, дагы шаар дагы өтө өсүптүр, дагы өзгөчөлүгү эмнеде ошо? Мисалы эл башкачараакпы мүмкүн бизге караганда кайсы жагынан ушулардан сабак алсак болот? Бул жакта элдер аябай негизи кандай десем, аябай ынсаптуу адамдар көп. Эми арасында бар, анча аларды айтпай койсок деле болот. Ынсаптуу адамдар аябай көп. Бир жардам керек болуп, например, бир улицаны сурап калсаң дагы, даже үйүнө чейин жеткизип мынтип көрсөтүп берип койгондор дагы бар да. Ынсаптуу адамдар көп. Эми ошо биздин кыргыздарда деле ошондой ынсаптуулар көп да. Анан адамдар арасында бар. Дагы эмне десем, үйрөнчү жактары көп эле. Үйрөнчү жактары көп. Негизи бул жерде жанагындай айттыңбы, айткан нерсең аткарышың керек, убагында вовремя тактыкты каалашат. Москва тактыкты каалайт. Ошо сөз таппай атпайбы? Кичине эле тактык жок болсо, демек, жумуштан айдаласың. Ооба, туура. Зарплата кесип. Ооба. Зарда жакшы. Кыргыздар тактыкка үйрөнүп отурбуз да. Бул жактан канча деген мигрант мекендештери жүрөт, ошолор бир аз дагы тактыкты жакшылап үйрөнүп, бул жактан опыт алып, жерге өзүбүздүн элибизге, өзүбүздүн жерибизге барганда ошол нерселерди сөзсүз колдонобуз. Колдонобуз. Обязательно колдонобуз, ооба. Ошол 2009-жылы бул жакка келгенде балдарым тек Кыргызстанда калган болчу. Кыргызстанда калып, балдарымы 2019-жылга чейин Кыргызстандагылар карашып, туугандарым жардам беришти. Ар жылы барган сайын документтерин даярдап бүтүп, 2019-жылы балдарым бардыгын алып келдим. Мектепке ары жүгүрүп, бери жүгүрүп, араң дегенде мектептерге киргиздим. Балдарым мектепте окуп атышат, Кудайга шүгүр. Азыр улуу балам 20 жашта.
Анан улуу балам 20 жашта, ортончубуз кызым 9-класста окуйт. Анын кичүүсү 7-класста окуйт. Москвада жүргөнүмө 12 жылдан да ашып убакыт өтүп кетти уже. 12 жылда Москвада үйдүн канча пайызын чогулттуңуз? 25. Москвада жок 35%-ын чогулттум. Анан Кыргызстанга барганда да таң калып турушуңуз керек, бияка тактыкка көнүп алгандан кийин анан кайра Кыргызстанга барып сиз дагы туугандарга саат мончага деди, ошончого барсаңыз, болсо той мынчада деди, ошого барсаңыз. Ооба, туура. Ооба, ошону бизде деген Кыргызстанда эми кыргыздарды, кыргыз жергемди жамандабайм, просто бизде ошондой бир салт пайда болгон. 5ке тойго чакырсаң 6га, 7ге барышат да. А бул жерде 5 дедиңби, 5те келип 7де кетишиң керек кайрачы. Ушундай. Жумушуңузду дагы жогоруда айтып өткөнсүз, балдарга тамак жасайбыз, детский, детский деп. Бизде аябай требования, аябай күчтүү, бардыгын сааты менен, убакыт сааты менен ар бир нерсенин эми жумушум боюнча айтып атам да, ар бир нерсенин өзүнүн сроктору бар. 1 суткадан ашырбай колдонобуз ар бир эмелердичи, продукцияларды. Жумушум дагы аябай тактыкты талап кылат. Демек, жоопкерчилик болуш керек да бул жакта. Текшерүүлөр кандай? Аябай эле күчтүүбү? Текшерүү биздин внутренний текшерүүлөр жумасына бир жолу болуп турат, маркировкалар бүт бардыгын текшерип турат. Еще бизде жумушта деген эми ал сфераны сиз билбесеңиз дагы айтып өтүп кете берейин. Бизде соседство деген болот. Балык менен туруш керек, эт менен, чөп менен деген мындай ар бир эменин өздөрүнүн маркировкалары бардыгы даярдуу болуш керек да ошондой. А если андай жок болсо, конечно, бизге штраф салынат. Ошо штраф салынган учурда мыйзам бузуулар болгондо таныш билиш кылуу. Жок, андай жок. Бизде штраф болгондо айлыгыңан кесилет да. Болбойт. Ошондой штраф болбосун, айлыгымды толук алайын деген ниетте таза иштеп, таза так, жоопкерчиликтүү иштегенге аракет кылабыз да. Мен ушул 2009 келсем повар болуп иштедим. Ошондон бери ушул күнгө чейин повар эле болуп иштеп келип атам. Бирок сферам өзгөргөн жок. Ар кандай ресторандарда, ар кандай общепиттерде иштеп жүрдүм да. Ар кандай тармагында. Ошол кухнянын өзүндө деле холодный цех, горячий цех, пицца, тиндей, мындай аябай өзүнүн бөлүктөрү көп да. Станциялар ошол почти бардык станцияларда иштедим десем жаңылышпайм ушу. Потому что аракет кылыш керек, үйрөнүш керек. Үйдө жатканда расход, например, үйдө жатсаң минус болосуң. Ошон үчүн Москвадагы адамдардын бардыгы эле болушунча каждый день иштегенге аракет кылышат. Үйдө жатса расход болот депчи. Биз айтабыз да, күндүзү кечке иштесин, түн эч аласың, вообще выходной албагын деп жанындагыларга деле ошентип сүйлөшөбүз да. Ойлонобуз да, кете өзүбүздүн жерибиз. Все равно ушул жакта биз канчалап көптөп миллиондоп акча тапсак деле өзүбүздүн жерибизге кеткибиз келет. Кеткибиз келет, айылда тойлордон акчасын жөнөтүп коесуң, бирок тойго барбайсың да. Ошол жерлер бар. Тияктагылар жыргап тойдо эме кылышат, просто сен акчасын салып коесуң, видеосун көрөсүң, бир аз эме кылып, все равно баргың келет да, тууган уруң менен болгуң келет, өзүңүн жериң, эмне деп коет эле, өзүң бирөөнүн жеринде султан болгончо өзүңүн жериңде ултан болгон дегендей да, все равно. Эми ушул балам экөөбүз эртерээк үйдү төлөп, анан өзүбүздүн үйүбүзгө барып жашайлы деген ниетте, ошо эртерээк канча эртерээк төлөсөк, ошончо эрте Кыргызстанга кайтабыз го деген ниеттебиз. Анан дагы мурда эми биз биринчи жолу келип атабыз. Көп сөздөрдү окучубуз бул жакта, ошол кызматкерлер, милиция кызматкерлери көп кармашат, документтерди көп сурай беришет депчи. Кыйынчылыктар аябай көп болот деп. Миграционный служба, анан жашаган жерлер, ошондой справкалар так болуш керек дейт да. Сизде андай кыйынчылыктар көп болгон жокпу башында? Азыр кандай? Эми башында аябай кыйынчылык болгон, чындап эле милицияларды көргөндө качып жүргөн, бекин туура кетип аткан жолуңдан аркага кетип калган күндөр дагы болгон. Эми легально жүрсөң эч кандай проблема болбойт. Легально, нелегально жүргөндөр кыйналышат го дейм. Азыр эми 2017-жыл биз жанагы эмеге кошулгандан бери, союзга кошулгандан бери эч кандай кыйынчылык жок. Болгону келип регистрация жасайбыз.
ошону да легально жасап документально жүрсөң сени эч ким унчукпайт да. Документиңди текшерет, полностью базадан карайт, анан башка эме. Демек, жеңилдетүүлөр уже 2017 жылдан бери кыргыздарга жакшы эле мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ооба, аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр башталды. Болуп атат да, ушу 2017. Анда учурдан пайдаланып, ушул жеңилдиктерди кыргыздар үчүн жасап атканыңыздын дагы аткаминерлерге чоң рахмат. Бул жактагы кыргыз диаспоралары өзгөчө жакшы эмгектенет дейт. Ошол диаспоранын жетекчиликтерине дагы чоң рахматыбызды айтабыз. Ооба, рахмат айтабыз да. Бул жак аябай кооз экен. Эми жүрүңүздөр, чогуу бир Красный площадьте көрүп чыгалы. Башында биз эми буга Москвага чейин мен деле ушу Казакстанда көп жүрдүм. Казакстанда жүргөндө ал жактагылар бизге башкача маалымат берет экен. Бул жакта ошо мен Кыргызстандагы адамдардай эле мен дагы ошолордой эле ойлончумун. Эми Москвага барсам тез эле акчамды жыйнап алам. А бул жактагы расходубуз эсептелинбейт экен да. Биздин только зарплатабыз эле эсептелинет, расход вообще эсептелинбейт экен. Эми ошол жака барсам мынанчадан иштесем 2 жылда үй алам го деп эле ошондой максат менен келгем. 2 жыл эмес, 12 жыл өтүп кетти убакыт. 12 жыл дегенде дагы араң барып ошол расходтон арылып барып первоначальный 35% төлөп ошо Ихсан аркылуу максаттар орундалды десем жаңылышпайм. Алган Кыргызстандагы үйдү ошо Оштогу эжекелеримдин жардамы менен ал үйдү квартирант киргизип койдум да. Аны мен азыр 15 миңдин айланасындагы акча төлөйбүз, ай сайымды төлөнүүчү. Аны ошол квартиранттар төлөп атышат. Аны бул жактан эми да биз да иштеп көбүрөөк төлөп эртерээк кутулалы деген ниеттебиз. Ихсан аркылуу үй алыш оңой экен, шанстар көп экен Ихсан аркылуу. Даже накопительный программа деген бар экен. Ошол накопительный программа аркылуу келип балама да үй жаздырып койсомбу деген ойлор пайда болуп атат, пландар негизи. Эми балдарым чоңоюп калды. Бардыгыбызга эртеңки жашообузда балдарыбыз ушинтип мага окшоп табалап көчөдө жүрбөсүн деп аларга дагы үйдүн фундаментин баштап кое берсекпи деген ниеттерибиз болуп атат да, уже ойлор, пландар башталып атат. Кайрадан Москвага келдим, ошол калган эртерээк бөлүп 10 жылга чейин созуктуруп отура бербей бир эртерээк төлөп коеюн деген ниетте келип кайрадан өзүм жумушумду баштадык. Кудайым буйрса ошол 10 жылга чейин созуктуруп жүрө бербей бир 5 жылда төлөп коебуз деген ниетибиз бар. Ниетим бар, Кудайым буйрса ошо ниетибизге жеткизсин. Заманыбыз тынч болсун, аманчылык болсун, тынчылык болсун, бардыгыбыз ден соолукта бололу. Мынакей урматтуу достор, Красный площадьтан азыр бул жака кирип, чайханага тамактандык. Сизге чоң рахмат. Бизди сыйлап, ушинтип келип, сүйлөп бергениңиз үчүн да терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу сиздин артыңыздан дагы ушул видеону көрүп, эми кээ бирөөлөр мотивация алып, келип, ушу биз менен келишим түзүп, сиздей болуп өз үйлөрүнө ээ болушсун, бактылуу болушсун. Баарыңыздарды күтөбүз. Кимде ким үй же автоунаа алгысы келип жүргөн болсо, биздин Москвадагы филиалыбызга кайрылсаңыздар болот. Же болбосо Бишкектеги бардык филиалдарыбызга кайрыла берсеңиздер болот. Сизге эркин микрофон. Мен дагы ушул үй ала албай жүргөн кыргыз жарандардын бардыгы Ихсан аркылуу келип үйлүү болушун каалайм. Бардыгыбыздын ар бир жарандын үйлүү болушу жакшы негизи. Мен өз үйүмө алганда аябай жакшы ощущениялар болду. Ошо мен ошол убактагы сезген сезимдерди ар бир жаран сезсе экен деген ниеттемин. Анан заманыбыз тынч болсун, токчулук болсун, тынчылык болсун. Кудайым ар дайым бизди ошо бардык элдердин арасында, ошолордун арасында кыргыз жергесин дагы колдоп, ар дайым бизди ошо суук сөздөрдөн, суук көздөрдөн колдосун. Заманыбыз тынч болсун, өнүп өсөлү. Сиздерге да чоң рахмат. Айтканыңыз келсин, амин дейли. Баары бир айтылган кабыл тилектердин баары кабыл болсун. Баарыңыздарга жагымдуу кеч каалайбыз, урматтуу достор. Бул видеону көргөн болсоңуздар, азаматсыздар, аягына чейин лайк коюп, комментарий калтырып, каналга катталганды унутпайсыз. Кийинки видео роликтерден жолугушканга чейин аман туруңуздар, жакшы туруңуздар. Баарыңыздарга кош.